فقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ulu Allah Teala özünün ıyık kitabında Ali İmran Suresi'nin 133 jana 134 ayatlarında siz menen bizge mintip kayrılar. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ Özüңөрдөн, Rabbingерден болгон keçirimге жана анын кенендеги асмандар жана жер болгон жердей болгон бейишке шашылгыла, жарышкыла. Уиддат лил муттакин ал бейиш, ал keçirim такыба адамдар үчүн дайындалган. Kim takva болгон болсо, Алладан корккон болсо, ошолор үчүн асмандар менен жердей аралыкта кенендиги болгон бейиш дайырдалган. Ал таквалар кимдер? Алладина юнфикуна фиссарраи ва дарра. Оор абалда дагы, жеңил абалда дагы Алла жолуна сарпташат. Вал кадиминал гайз. Ачууларыны жутушат. Вал афина анин нас. Адамдарды кечиришет. Жана Аллах Таала жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт, Аллах Таала аларды жакшы көрөт дейт. Аллама Саади рахимахулла бұл аятты тафсирлеп атып мындай дейт. Улуу Аллах Таала өзүнүн кечиримине себеп боло турган иштерге, ошондой эле бейишине алып барууга себеп боло турган иштерге сиз менен бизди шашылууга буйруп жатат. İslam'dan, Kur'an'dan tabiatıdagı mizajı uşunday. Emne kayсыл maksat kançalık çoğun bolsa, oşuğa jaraşa Allah Taala buyurganda. Misалы biz жашоодо жашаш үчүн тамак ашка муктаждыгыбыз бар. Жеп ичиш керекпиз, кийиниш керекпиз, үйдө жашаш керекпиз. Кудай Таалам Алла Таала дагы ошого жараша буйрук берген. Famshu fi manakibha wa kulu min rizqi. Жердин бөлүктөрүндө басып, өзүңөрдүн рызкыңарды жеген абалда бас кыла депчи. Басууда кадимкиде баягы адамдын 1 саатта 5 километр, 6 километр баса турган, чакырым баса турган орто басуу бар го. Ошол басууга буйруганда ушундай бас кыла дейт. Бул себеби максат кичинекейраак максат да. Жеп ичүүгө рызкы табыш керекпиз. Дүйнөдөгү өзүбүздүн жашообузду кармаш үчүн Аллах Таала сиз менен бизге буйруп атат. Мындайча айтканда жашооң өтүп атабы, ошондой басып жүр деген сөз да. Бирок умтулгула, шашкыла деп дүйнөгө андай буйрук берилген эмес. Дүйнөгө дагы иштегенге буйрук бар. Бейишти дагы курганга буйрук бар. Алла менен дагы болгон мамилени үзбөй, дайыма Алла менен мамиледе бекем болууга буйрук бар. Бирок буйруктардын ортосунда айырмачылыгы бар деп жатам да. Айырмачылык бар. Дүйнөгө келгенде ошончолук. Кээ-бирлер айтат, мисалы дүйнөгө дагы, акыретке дагы бирдей мээнет кылыш керек. Себеп дегенде Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтып атат: "Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар." О Раббим, бизге бул дүйнөдө жакшылык бер, жана акыретте жакшылык бер, жана о тозоктун азабынан, оттун азабынан бизди сактагын деп Кур'анда Алла бизге дуба кылууну үйрөтүп атат. Бул дегени дүйнөнү дагы сура, акыретти де сура деп атат. Ошондуктан экөөнү бирдей алып кетиш керек. Жарым өмүрүңдү дүйнөгө берсең, жарым өмүрүңдү акыретке бериш керексиң дегендейчи. Бирок урматтуу туугандарым, бул жерде биз түшүнүп аткандай деңгээлде эмес. 50% эле өмүрүңдү акыретке сарптап, Аллага сарптап, анан 50% дүйнөгө сарптасаң туура жашап атасың деген түшүнүк эмес. Балким бул жерде дуага Аллах Таала буйруп атат. Сен ошого умтулуп алып, өмүрүңдүн бардыгыны дүйнөгө 2 күндүк өтүп кете турган жашоого сарпта деген жери жок. Дуа кылганга буйруп атат. Дуа кылып Алладан дүйнөнүн да акыретин да жакшылыгын сураш керекпиз. Экинчиден, жакшылык дегенде бул дүйнөнүн байлыгы деп айтылган эмес.
Көптөгөн тафсирчилердин сөзүн карасак, башка нерсени айтып атат ал жерде. Дүйнөдө жакшылык дегени жакшы достор деген, Алланы таанып жашоо деген, диндар аял деген, дүйнөнүн жакшылыгы дегеничи. Кыскасы, максат канчалык болсо, Аллах Таала дагы ошого жараша буйрук берет. Дүйнөдө жеп ичкенге биз муктажбыз. Буну эч ким четке кага албайт. Иштеш керекпиз, табыш керекпиз, аракет кылыш керекпиз. Бирок канчалык деңгээлде фамшу фи манакибиха. Басып, рызкыңарды жеп жүргүлө дейт Аллах Таала. Бул аятты караңыз. Ушул аятты аз окуганда эске түшүп кетип атпайбы? Бул аятта Алла эмне деп атат? Васариу иля магфиратин мин раббикум. Раббиңердин болгон кечиримине не кыла дейт? Шашкыла дейт да. Шашкыла дейт эми ал жакачы. Шашылганга фастабикул хайрат, жакшы иштерди кылганда жарыш кыла дейт. Шашылгыла дейт. Сооптуу ишке келгенде Кудай Таалам жөн эле кыла бер эмес. Кандай намаз окуп аткан болсоң, ошондой намаз окуй бер, канча мүмкүнчүлүк болуп аткан болсо эмес, колдон келишинче көп намаз оку деген сөз да. Колдон келишинче жакшылап намаз оку деген сөз. Канчалык бере алып атсаң, ошончолук гана бер деген эмес, колдон келишинче көбүрөөк кайрымдуулук кылып кал деген сөз. Шаш кыла, жарыш кыла деп атат. Жакшы ишке келгенде Аллах Таала болгон жөндөмүңдү ошоко салып, болгон күчүңдү сарптоого Аллах Таала буйруган да. Себеби бейиш, Алланын кечирими бул дүйнө жашоосуна караганда чоңураак максат. Акыретте дүйнөгө салыштырмалуу океан менен бир тамчы. Туурабы? Океан менен тамчыдай, тамчыга тамчыдай пикир. Тамчыга тамчыдай аракет болуш керек. Океанга океандай аракет болуш керек. Алланын өзүнө келгендечи фафирру илаллах, Аллахка карай качкыла дейт да. Качкыла, яны Аллах бул жашоодо эң чоң максат. Алланы таанып жашоо, Аллага таянып жашоо, дайым Аллага шүгүр кылып, Аллага разы болуп жашоо. Бул жашоонун эң негизги максаты болгондуктан Алла эң катуу буйрукту берген эмне? Качкыла. Качкыла дегендин мааниси, Алладан сизди эмне үзүп аткан болсо анын баарын ташта да Аллага кач. Телефон сени Аллах Тааладан алыстатып атабы? Телефонуңду ташта. Дүйнөнүн иши, башка нерсе сени Алладан алектендирип атабы? Аллага кач. Алланын өкүмүнө тургуз ошонун ичинде. Алла айткан нерсеге кел, Алланын өкүмүнө каршы жүрбө, Аллага кач. Алла бүткүл бактылуулуктун ээси. Аллах Таала бүткүл тынчтыктын ээси. Түйшүктөрдү чечүүчү зат Алла, биз эмес. Биз эңсеп аткан жумушубуздун бүтүп калуусу эмес. Эң негизги жашоодо биз Алладан калбаш керекпиз да. Эмне жумуш кылып атасыз? Кандай аракет, кайсы жашоо тармак, кайсыл кызмат? Бирок Алладан калбай, Алланын өкүмүнү бузуп калбаш керек, Аллага качыш керекпиз. Аллага таяныш керекпиз. Бул Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала эмне деп атат? Бул аяттарда Алла айтат: "Васариу", шашкыла. Раббиңердин кечирими жана асмандар жана жердей болгон кенендик бейишке шашкыла. Бул таквалар үчүн дайындалган. Таквалар кимдер экен? Кудайдан таква болгон адамдар кимдер? Алладина юнфикуна фиссарраи ва дарра. Алар оор абалда дагы, жеңил абалдарында дагы кайрымдуулук кылышат, байлыктарыны сарпташат дейт. Эгерде колунда бар болсо, анда алар нафаканы көп кылат, көп сарпташат. Ал эми эгерде алардын колдору жука болуп калган болсо, анда кылган кайрымдуулуктарыны кичинекей, арзыбас деп эсептешпейт дейт. Яны оор абалда, жеңил абалда сарптайт дегени, колунда барбы, байбы, колдон келишинче анда кайрымдуулук кылат. Байлыктын рахаты ошол жерде да. Байлыктын рахаты ошол жерде. Эмне үчүн Алла субхана таала бизге байлык берди? Эмнеге иштеш керекпиз? Эмнеге күнү түнү ошол ысык суукка чыдап, адамдардын жакшы жаман мамилесине чыдап, аракет кылуубуз керек? Себеп дегенде байлыктын урмат тутууган өзүнүн максаты бар. Эч качан байлар ойлобосун, мен канча акча таап аткан болсом, ошол акчалар автоматтык түрдө эле менин ээлигиме 100% өтүп калат деп. Эч качан андай эмес. Сиз таап жаткан байлыктын, акчанын ичинде толтура жетим, жесир, муктаж адамдардын ал жерде акылары турат. Анын ичинде зекет турат. Анын ичинде кайрымдуулук турат. Анын ичинде тууганчылык мамиле турат.
анын ичинде аял бала чака ата энеңиздин акысы турат, анын ичинде өзүңүздүн денеңиздин акысы турат, анын ичинде мамлекетиңиздин коргоонун, анын ичинде диниңиздин жайылтуунун акысы турат. Тапкан байлык эле автоматтык түрдө 100% өзүңүздүкү каалагандай иштесеңиз боло берет, андай эмес туугандар. Балким уламалар айткан, адам баласы акча тапканга караганда, сарптап атканда көбүрөөк Алла Тааладан корксун дейт. Таап жатканга караганда, сарптап атканда көбүрөөк Алладан корксун. Себеби тапканда такыбачылык, Кудайдан коркуп, адалдан жейин, арам жеп албайын, чочкон этин жебейсиз да. Арак ичпейсиз да. Сүткорлукту көтөрүп келип балдарыңызга жедирбейсиз да. Жетимдин акысыны жебейсиз. Табып атканда такыбалыкты карайт экенбиз, өкүмдү бекем болот экенбиз. Бирок сарптап жатканда болду, меники деп калабыз. Акча мага өттү болуптур, болду, мисрапка кетип атабы, башка болуп атабы, бул жагын эми карабай калабыз да. Сарптап атканга келгенде адам баласы көңүл бурбай калат. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистин азында айтат, сахих хадис: "Фирашун лир-раджули ва фирашун лимраатихи ва ас-салису лид-дайф ва ар-раби'у лиш-шайтан." Бир төшөк бар, бул жашоонун эрежеси болгон хадис. Бир төшөк бар адамдын өзү үчүн. Бир төшөк бар аялы үчүн. Үчүнчү төшөк конок үчүн. Төртүнчү төшөк шайтан үчүн дейт. Бул бүткүл жашоо нерселерге байланыштуу бир эреже айтылып атат. Демек, үйдө эмне болуш керек? Бир төшөк адамдын өзү үчүн. Демек, өзүңүзгө керектүү шайман, курал, жарак, эмеректер, буюмдар үйдө болуш керек. Сиз эмнеге муктажсыз? Ошол үйдө болсун, буну алыш керек. Бул нерсе үйдө болсун. Экинчиси аялыныкы дейт. Аялыныкы дегенде максат үйдө канча аял бала чакасы, ата энеси, туугандары бар, ошолорго тийиштүү деңгээлде идиш аяк, төшөктөр, кийимдер, буюмдар аларга тийиштүү жеткиликтүү деңгээлде болуш керек. Дары-дармек, башка нерсеси. Үчүнчүсү конокко дейт. Демек, жөн эле турат буюмдар, нерселер жөн эле турат. Бирок келгенде конокко иштетилет. Конокко салып берилет, конокко тартууланат. Демек, бул деле шариатта рухсат экен, пайгамбарыбыз айтат, конок үчүн ал иштетилет дейт. Төртүнчүсү шайтандыкы дейт да. Төртүнчү деген эме? Ал өзүнүкү дагы эмес. Үй бүлөсү да иштетпейт, конокко дагы иштетпейт. Жөн эле көргөзмөлөргө алып келип илип койгон. Көргөзмө себептен эле жөн эле коюп коюлган. Эч бир пайдасы жок. Эл көрүп эле убакыт өбөсө, андан башка эч бир максатсыз эле мусулмандын байлыгын асманга эле алып барып илип койгон да. Бул шайтандыкы дейт. Бул шайтандыкы, күнөө. Алла наразы, шайтан сүйүнүп атат ал кыймыл аракети менен. Байкуш пешенеси менен иштеп, Россияларды ысык суукту карап, иштеп таап келген, бирок сарптап аткандыгы бул жакка кетип атат деген сөз. Сондықтан максатка жараша, урматтуу туугандар, дүйнө канчалык бизге керек, Алла ошого жараша буйрук берип атат. Жашооңор өткөнчөлүк дүйнөгө мээнет кылгыла. Алланын кечирими 5, андан дагы зары шашылгыла. Алла өзү негизги максат ага карай качкыла дейт. Демек, бул аятта оор абалда дагы, жеңил абалда дагы таква болгон адамдар байлыктарыны сарпташат. Вал кадиминал гайз. Экинчи сыпаты кандай экен? Вал кадиминал гайз. Алар качанда ачуусуну туудура турган, туура эмес мамилелер болгондо ачуулуктарыны жутуп коюшат дейт. Таква адамдардын ачуусу келбейт деп Аллах Таала Куранда мактаган жок. Ачуу келет. Ачуулук бар, табиятыбызда бар. Туурабы? Балким алымдарыбыз айткан, ачуусу келе турган учурда ачуусу келбеген бул эшек деген да. Эшек ошондой экен да, сайгыласаң да, башка нерсе кылсаң дагы тура берет, ачууланбайт да. Адам ачууланат, адамда ачуулук бар. Бирок ошо ачуусу бар адамдын мыктысы, улуулугу, азаматы ким? Ошол замат ачуусуну жута билген. Өзүнү кармай билген. Ал-му'минул кавийю хайрун ва хаббу илаллахи минал му'минид даиф. Кубаттуу имандуу адам. Көпчүлүк уламалар рухани кубаттуу деген. Ички дүйнөсү күч кубаттуу болгон момун адам, ички дүйнөсү алсызга караганда Аллага сүйкүмдүүрөөк жана жакшыраак дейт. Ал кубаттуу, баатыр ал ички дүйнөсү. Биз баатырлык десе эле кылыч көтөрүп чыкканды айтат экенбиз да. Бирөөнү көтөрүп чапканды айтат экенбиз да. Баатыр деген эмне? Баатыр деген коркпойт. Эмнеден коркпойт? Өлүмдөн коркпойт.
Эмнеден коркпойт? Кембагалчылыктан коркпойт. Эмнеден коркпойт? Махлуктан коркпойт. Алладан коркот. Ахиреттен коркот. Батыр адам эч нерседен таасирленбестен Алланын өкүмүндө бекем турган адам да. Кубаттуу ички дүйнөсү кубаттуу адам алсызга караганда Алланын алдында жакшыраак дейт. Кадимин ал-гайд, күчтүү адам ким? Ачуусу келгенде ошо ачуусуну жута калмай. Аллах Тааланын өкүмү дагы убакты менен дайыма амал кыла бербейбиз. Убактылуу эле болот да. Дайыма эле бир ачуубузга тие бербейт да. Ачууга тийген учурда ошол момент биздин мүмкүнчүлүгүбүз, ошол учурда карманып калыш керекпиз да, дароо ачуубузду жута коюш керекпиз да. Ачуусуну жуткандарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Кыямат күнү Man kadhamal ghayb wa huwa al-qadirun ala yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah. Kim özünün açuusunu jutsa, al açuusunu çıgarганга kudreti жетип туруп, бирок açuusunu jutup койсо, чапса чаап алат, акырына чейин барса бара алат, соттосо соттон утуп алат. Өчүнү алса толук өчүнү ала алат. Бирок мусулман бир тууганым экен. Men Allah'dan korkom. Men düğünü nerse emes, manga ahiret gerek dep turup, açuusunu jutup koyo turgan bolsa, kudreti жетип turup, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah Taala kıyamet kayım bolgondo ушундай бардык адамдардын алдында ал пендени чакырат. Чакырып туруп, бейиштик хур кыздарды, үрлөрдү тизип туруп, ошонун каалагасыны тандап, бейишке кирип кеткенге Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет экен. Dünyada mına özüңдүн ачуулуңду, өзүң каалооңду каттуу тизгенини бекем жүгөнүнү бекем кармадың, эми каалаганыңды кыл эми бул жакта деп. Ачуулукту жутуу бул урматтуу тууган, бул эркектик болчу. Ачуулукту чыгарып алып туруп, бирөөнү көзүнү көгөртүп, бирөөнү чаап одара коюу бул эркектик эмес. Ачуулукту жутуу бул азаматтуулук, улуулук ачууну жутууда. Куранда Алла таква адамдарды эмне дейт? Таква адамдар биринчи сарттайт, коркпойт, батыр. Коркпойт. Bizde o sarttoo бар. 10 сомду сарттасак, садака кылдык да көбөйөт, туурабы? Сооп берилет. 10 эсе көбөйөт, жок дегенде. Алла айтат, калган юзаифу лима яша, каалаганга Алла көбөйтүп бере берет, 10 менен эле чектелбейт. Бирок жок дегенде Алланын базары, Алланын эсептешүүсү 10дон башталат. Алла үчүн деп берген болсоңуз 10 эсе кайтат. 10 сомду берсек көбөйөт. 100 сомду берсек көбөйөт. 200 сомду берсек көбөйөт. Бирок $100 берсең, бизде көбөйбөйт да. 10 сом болса бере алабыз, бирок $100 колуңа чыгып калган болсо, акырын салып коебуз да, майданагын издейбиз да. Аллах Таала көбөйтүп берүүчү зат. Албетте күллал басты дейт, яны толугу менен эле өзүбүздү колубузду жайып ийип, анан кийин башыңарды кармап отуруп калбагыла деп Куранда айткан. 100% берип салып деле, алды аркабызды карабай отуруп калуу деле болбойт. Бирок момун адамдар, таква адамдар кандай экен? Алар кембагалчылыктан, жокчулуктан коркпойт да, кыйынчылыкта дагы, жеңилчиликте дагы, барда дагы, жокта дагы кайрымдуулук кылышат. Бир. Экинчи, кадимин ал-гайз, ачуулугуну жутат. Ачуулугуну басышат. Үчүнчүсү, вал афина анин нас, адамдарды кечирип салат экен. Бул ачуулукту жутуудан дагы үстөмүрөөк. Жутуп койдуң, ачуулугуну бастың, бирок жүрөгүндө калып кетти да. Bir gün мен сага көрсөтөм дедиң. Gün келет дедиң да. Ачуулуңду бастың, себеп сени күчүң жетпейт болчу. Ачуулуңду бастың, адамдар көрүп турат деп туруп басып койдуң. Кой эмне болуп кетет деп, үй бүлөм бар эле, башкасы бар эле, башкача бир обстановкада турдум эле деп ачуулугуңду басып койдуң. Бирок момун адамдар андай эле эмес экен, афина анинас, ачуулукту ачуусун басып, жүрөктөн кечирип дагы салат аларды. Жүрөктөн кечирип салат экен. Буга эң чоң мисал болуп биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам канча жыл кылган кыйынчылыктарыны бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кечирип туруп, сиз менен бизге кыяматка чейин үлгү болуп кетти да. Меккеде элестесеңиз канча кыйналган, ичке таш байлап жүргөн. Ичке таш байлап жүргөн, ачкачылыктан эч ким мамиле кылбай койгон, 4 жылга жакын блокада калып койгон, соода саттык аласа бересе эчтеке жок. Ачыкка жашоо өткөрмөй. 13 жыл таш параң менен, сөз менен, жаман сөздөр менен, ыплас сөздөр менен, болбосо ал пайгамбар эле бир дуа менен асман жерди ал жак бул жак кылып коет эле. Ушу 13 жыл кыйналды, чыгып барып Мединага барды. Мединага барып дагы жүрөт. 61 жашка чыкканда кайра Меккеге келди, 8-хижри жылы.
61 жашында келип меккеликтер колго түштү. Анын арасында толтур адамдар бар эле, пайгамбарга касташкандарчы. Бирок ошолордун баардыгын айтып койду, ла тасриба алейкумул яум, бүгүн силерге эч кандай өч алуу жок деди. Жемелөө дагы жок деди. Тасриб, жемелөө, мындай жаман көрүп, мурдакы болгон окуяларды козгоп, мурдакы нерсени сасытмай, мындай дагы жок. Болду, жүрөктөн кечирдик, баардыгыңар азатсыңар, кете бергиле деп, жүрөктөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кечиришти үйрөткөн да туугандар. Мына ислам дини мененбиз ошондой адеп ахлакка үйрөтөт. Ислам динин натыйжасыны, жыйынтыгын алып келгендечи, дин сиз менен бизге эки нерсени алып келген. Дин эки нерсени алып келген. Биринчи ал-яқину бил хақ, экинчи ар-рахмату алал халқ. Биринчи эмне экен? Аллага болгон яқин керек. Биринчи Алланы чындап эле тааныйлы. Могу жака эмне үчүн келдик? Намазга эмне үчүн туруп атабыз? Каяктан келип калдык? Ким бүткүл аламды жаратып атат? Ким бүткүл күч кудуретти берип аткан зат ким? Биринчи Аллага болгон таянуу, Алланын кудуретини таанып, ла илаха, бүткүл дүйнөдөгү нерселерди жокко чыгарып, иллаллах, Алланын кудурети, Алланын азаматтуулугун, Алланын сыпаттарын, Алланын улуктугун, азаматтуулугун жүрөк орнотуш керек. Диндин биринчи талабы Алланы таануу. Экинчи бөлүгү ар-рахмату алал халq, калган бүткүл Алланын махлуктарына мээримдүү мамиле кылуу. Бардыгына жакшылык кылуу. Кечирип эле коюу эмес, жакшылык кылуу. Сиз тараптан ага жакшылык болсун. Байкуш ахиретини бузуп албасын. Ал байкуш тозокко түшүп калбасын. Бардыгына мээримдүүлүктөгү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сапардан кайтып келатып чарчап уктап калды. Көзүн ачса эле башында кылыч турат. Ким сени менден сактайт? Ман ямнаука минни. Кылычты сактап туруп пайгамбар исламга айтты. Пайгамбар көзүн ачып туруп эле айтты, Алла мени сактап калат dedi. Калчыда кылычы колдон түшүп кеткенде кайра көтөрүп туруп кылычыны такап айтты, эми сени менден ким сактайт dedi. Деп ошондон исламга чакырды. Сен исламды кабыл кыл, бактылуу болосуң. Десе айтты, исламды кабыл кылбайм. Бирок Мухаммад сага сөз берем, сага каршы күрөшпөймүн, сага каршы күрөшкөндөргө да кошулбаймын. Деп аркасын карап чыгып басып кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга да талим тарбият берди. Ой, айткыла биз муну кечирдик болду. Жүрөктөн афауна анху. Биз муну жүрөктөн кечирип койдук. Бериң дагы буга тийишпей чыгып кетсин. Болбосо акырын келип пайгамбарды өлтүргөнү келген болчу. Пайгамбардын кылычын өзүнө алып туруп пайгамбарды өлтүрөм деп аткан эле. Бирок пайгамбар кечирип койду. Кечирип койдум, кете берсин деп. Кетип барып өзүнүн элине алып туруп айтты, мен силерге эң мыкты адамдын алдынан келдим. Эң жакшы адамдардын алдынан келдим. Ал силерди чындыкка чакырат, чындыгыны кабыл кылгыла, мен деле кабыл кылдым деп, ошол жерде шахадат келимесин окуп иман келтирди да. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alamin бүткүл аламга мээримдүүлүк болуп келген. Peygamberimizдің мээримдүүлүгү биздикиндей мусулманга эле болуп башкаларга жаман карап атпайлыбы? Андай эмес. Негизинен Peygamberimiz имансыздарга мээнет кылат эле. Сахабалар негизинен имансыздарга мээнет кылат эле. А бизде бүгүн бир аз эле дин ушул бир сапта туруп, кыбла карап туруп, көз карашыбыз башка болсо эле бири-бирибиз менен учурашпаганга чейин барып атабыз да. Фаландын мечити, бунун мечити деп, мечиттер бири-бирине бөлүп алган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям урматтуу туган рахмат бүткүл үммөткө мээримдүүлүк болуп келген. Ла илаха иллаллахтын негизи түп тамыры эмне десе, Аллага болгон ишеним. Мухаммадур Расулуллахтын түп тамыры эмне? Элге болгон мээримдүүлүк. Рахмат, рахматан лил аламин. Бизден элге гана жакшылык болсун. Качан элге жакшылык кааласаңыз, анын кылган жамандыгын кечире аласыз. Качан элге жакшылык каалап турсаңыз, ачуулуңузду баса аласыз. Элге жакшылык мээримиңиз төгүлүп турган болсо, анда жамандык кылса деле жакшы кыла бересиз. Мамилени үзүп койсо дагы мамилеңизди улай бересиз. Качан сиздин ичиңизден мээримдүүлүктүн булагы чыгып турган болсо. Мусулман адам уламалар айткан, булар табиптер болуш керек деген. Табип. Врачтай болсын дейт, доктордай. Доктор кандай? Доктор адамдар менен күрөшүп, адамдарга душман болбойт. Ал оору менен күрөшүп, оорунун душманы болот. Бирок адамдарды жакшы көрөт, адамды сактап калайын дейт. Ширкке каршы күрөшөт мусулман. Куфурга каршы күрөшөт. Бидатка каршы күрөшөт. Араккечтикке, ыпластыкка, уятсыздыкка, паракорлукка, зулумдукка, зомбулукка, кан төккөнгө, текеберленүүгө каршы күрөшөт. Бирок текебер адамга каршы болуп албайт, аны жек көрүп албайт.
Ошо куфурда ширкте жүргөн адамды жек көрүп аны четке кагып туруп албайт. Мас болуп жүргөн адамдын өзүнөн жиркенип андан нары алысыраак өтөйүнчү деп кетип калбайт. Ага мээримин төгөт. Райымын төгөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдын даражасын алып чыгуу үчүн дүйнөгө келген. Адам өзү ким? Улутуна карабай, динине карабай. Адам бул ким адам өзү? Ошондой рахмат бул диндин негизи урматтуу тууган мээримдүүлүк, тынчтуулук, ынтымактуулук, биримдүүлүк, толеранттуулук мына ушуга тарбиялаш үчүн ислам диниси менен бизге келген. Ошого иншалла урматтуу туугандарым, баардыгыбыз аракет кылалы иншалла, ортодогу мамилелерибизди оңдойлу. Кыска жашоо экен. Бири-бирибизди иншалла урматтап өтүп калалы. Өтүп кеткенден кийин анан ай деп аркасынан жакшы айтып калбастан, тирүү учурунда аларды бактап калайлы. Адамды жакшы көрүш үчүн, адамга жакшы аркасынан мактоо үчүн, ага кызмат кылуу үчүн сөзсүз өлүмдүн кереги жок да. Кээ бир жаназаларга барсаң шинтип айткың келет да. Өтүп кеткенден баары айтып калат, жакшы адам эле. Эмне бирөөнү ушактабаш үчүн, бирөөгө жаман күмөн кылбоо үчүн, бирөөгө көрө албастык кылбоо үчүн сөзсүз өлүш керекпи? Өлсөм анан мени ушактабай каласыңбы? Өлсөм анан көрө албастык кыла албай каласыңбы? Тирүү учурунда эмнеге ушундай кылсак болбойт? Билип алгыла урматтуу туугандар, арамдан сактануу эң чоң ибадат. Намаз окуган эң чоң ибадат эмес. Орозо кармаган эң чоң ибадат эмес. Арамдан сактаныш. Иттақил махарим такун а'бадан нас. Арамдардан сактанып жүргөн эң чоң ибадатчыл сен болосуң. Гыйбаттан сактан эң чоң ибадатчыл. Көрө албастыктан сактан эң чоң ибадатчыл. Калп сүйлөөдөн сактан эң чоң ибадатчыл. Душмандашуудан сактан эң чоң ибадат ушул. Арамдан өзүбүздү алып жүрүү. Мусулман адамдарды Аллах Таала, шайтан, иблис, Аллахтын душманы, арака, башка нерсеге сизди азгырбайт. Эмне арамга салат? Ички дүйнөнүн, ортодо болгон мамилени бузуунун аракетинде. Өзүңүздү көкөлөтөт. Биринчи таңыркоо келет. Охо, мен нормально окшоймун деп баштайсыз. Анан мен нормальныймын дегенден кийин, мен жакшымын дегенден кийин, булар менден төмөн деп баштайсыз. Бул менден төмөн дегенден кийин, анын кылган жакшылыгы көзүңүзгө илинбей баштайт. Көзүңүзгө тоготпойсуз. Ар кимдин кемчилиги эле жашооңузга көрүнүшүп калат. Өмүрүңүз шайтан менен достошуп, арамдын ичинде аралашып, кемчиликти көрүп гана жашооңуз өтүп кетет. Ошондо туугандар, бул Аллага шүгүр кылып жашоо дегендин да маани ушул. Жүрөктөн шүгүр кылабыз дейт го, шүгүр фил калб. Жүрөктөн шүгүр кылуу эмне? Ошо Алла мага берген нерсеге мен татыксызмын дегенде жүрөктөн шүгүрү деп айтылат. Алла мага илим берип койду. Мен буга татыксызмын. Гайры мустахик, мен буга мустахик эмес, мына жүрөктөн шүгүрү. Алла байлык берип койду. Мен байлыкка муктаж эмес элем. Я Алла, сен бердиң. Өзүбүздү көкөлөп атып, мен нормальныймын, калганы мындай деген ал урматтуу тууган, ал динден алыс бул тарбият болчу. Бардыгыбыз иншалла өзүбүздү исламдын толук сыпатына келели. Ортобузда болгон анча-мынча маселелерди кечиришели. Бул ынтымак, биримдик Алланын алдында өтө чоң бааланган нерсе экен да. Ошо ынтымактуулукту иншалла сактап калалы. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.